Саламатсыздар урматтуу биздин таңкы конок рубрикасынын угармандары. Кайрадан жолугушуу, акыркы жолугушуулардын бири деп ойлоп атам. Бүгүн эртең менен эмнегедир. Жана күздө эмелге биздин марафонубуз аяктап баратат. Анан концерттер да жакындап келатат. Бүгүнкү жакшы бир көңүл менен, жакшы бир сүйлөшүү менен жолугушуу болот деп ойлойм. Анткени бүгүнкү конокто дагы бир активдүү айым, көптөгөн кызыктуу долбоорлорго катышат. Анан албетте ошол жашоосу жөнүндө, өзү жөнүндө таанышабыз. Мырзайым, саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсызбы, Азамат агай, коноктор, коллегалар десем болот. Туура. Бүгүн жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Рахмат мени чакырып, мен жөнүндө билгиңиздер келген үчүн. Ооба, анда эмесе баштайлы. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып, өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз. Мен 1996 жылы Сколь областына караштуу Түп районунун Көч айылында туулгам. Ошол жакта толук кичинекей кезимди ошол жакта өткөргөм. Окууну 11-класска чейин ошол жакта окуп, 11-классты бүткөндөн кийин Бишкекке келип, негизи мен өзүм фармацевтикага аябай мындай жакын болуп, ошол жакка тапшырайын деп келгем, бирок тилекке каршы менин эмелерим, ОРТм аз болуп калып, анан өтпөй калгам. Негизи өзүм юридикалык академияны бүткөм. Ал жака папамдын бир эжеси совет кылып калган. Ушундай юракадемияда, ошо юракадемияны бүтсө, кийинки келечегине аябай жакшы болот, прокурор болот, либо сот болот деп айтканда, мен ошол жака сразу эле, ал убакта кичинекей болуп, анан көп нерсени мынтип өзүм ойлоно албай, прокурор болот экем же болбосо сот болот экенмин сразу деп ойлонуп, анан ошол жака тапшырып кеткем. Анан ал жактан окуп бүттүм ийгиликтүү эле. Бирок өзүм профессия менен иштеген жокмун. Иштегим келген, негизи көп жерде эле стажировка кылып жүргөндө ал жактагылар опытың жок, либо ушундай, Кыргызстанда ушундай го, эми опыт сурайт, анан көбүрөөк стажировка кылышың керек деп көбү айткандыктан, мен ошол убакта ошол окууну бүткөндөн кийин бир жерден жумуш чыгып калды. Анан стажировкам бүткөндөн кийин кетип калгам. Ошол стажировка кылып аткан жерден негизи ошо чисто юридикал менен иштейм деп максат койгом, бирок окууну бүткөндөн кийин уже сен как самостоятельная болуп, уже өзүң акча табышың керек, өзүңдү өзүң обеспечивание кылышың керек деп, анан өзүм жумушчугар менен кетип калгам. Анан ал жакта муниципальный предприятияда 2 жыл иштедим. Ал жактан кетип, азыр Министерство транспортуда иштейм. Дело производства жагында кагаздар менен отурам. Ошол менин жашоомдо кыскача. Кызыктуу экен. Негизи эле биз өткөндө дагы эстеп атпадык, окууга барганда албетте экинчи дипломуң бул экономикалык диплом болуш керек. Анткени
экономика аябай бардуу деген сыяктуу. Анан ошол менен бирге ошол убакта дагы экинчи диплом эле биринчи диплом юридикалык диплом болуш керек. Анткени бизде прокурорлор, юристтер, адвокаттар дегенде ошол юриспруденцияда иштеген адамдар аябай барктуу деп эсептелинет да. Негедир баары чиновник болгонду жакшы көрөт, ошол популярдуу кылып, айылдан кичинекей балдар ким болосуң десе, депутат болом, президент болом дейт го. Ошондойдор чоң тренд болсо, анан раз ал тренд өзгөрүп баратат. Азыр тренд IT болуп атат. IT жаат аябай өнүгүп, ким болосуң десе айтишник болом деп. Негизи ошол туура го дейм, айтишник болуу деп. Ооба, мен дагы ошентип аябай кызыктырып, сен прокурор болосуң, либо ошондой депутат болуп кетесиң, или чиновник болуп кетесиң десе, мен дагы ошентип кызыгып, анан юридическийге тапшырып кетип калгам да. Анан в конце уже 4-курс курс болгондо мындай түшүндүм, что ал меники эмес экенинчи. Мен мындай более отуруп алып бир ошол бир нерсени жасаган жагатта отуруп алып, эч ким тийишпей ошол бир нерсени мындай майын чыгарып жасаган жагатта, чем барып сүйлөп бирөө менен талашкан меники эмес деп ойлойм. Ошон үчүн азыр профессиямды мынтип өзгөрткөнгө аракет кылып атам. IT жагын IT өйрөнүп. жагына келип калдыңыз, IT жагына. Айдананын видеосун көрүп. Ал меники мындай болгон да. Мен деген ошол эмеден биринчи жумушуман чыктым. Ал жакта дагы ушундай бир смена власти болуп, анан ал жактан кеттим. Ал жактан кеткенден кийин үйдө отуруп калдым 2-3 ай. Үйдө отурганда мен эмне кыларымды билбей жумуш издеген жокмун. Чынында кайра эле ошол эле жумушка киремби, ошол эле кайра эле ошол эле мынтип кайталана береби деп ойлонуп, анан үйдө отурганда менин негизи эжем 95-жылкы эжем өзү ошо программирование айтишниктикин окуган да, мындай технический часть. Бирок өзү ал самостоятельно эмени окуган, программированияны. Анан көп мындай иштеп жүргөндө дагы ошо программирование менен алектенип, анан кээде көрүп калчумун иштегендерин, отуруп алып мындай код жазат, анан тигиндей кылып жазат деп. Бирок мындай көп деле кызыгып мынтип отуруп алып көргөн деле эмесмин. Анан үйдө отуруп калганда айтып калды: сен андан көрө программированияны окуй бербейсиңби, изучать эте бербейсиңби, может сеники ошол деп айтып калды. Анан кайсынан баштайын дедим. Анан мага айтты: эң биринчи эле HTML, CSS'ти окуй бер, анан мен саган дальше айтам. Кайсыл тармактарды окуйсуң, кайсыны окуйсуң, ошону мен саган айтып турам деди. Анан мен HTML'ден баштадым, өзүм эле видеолорду көрүп, YouTube'дан издеп, Google'дан издеп, кайсыл эмнелер керек болот, ошол HTML'ди окуп атканда эмне кылыш керек, полностью изучать этип өзүм окуй баштагам. Анан менин негизи өзүмдүн эгизим бар, Бекмырза анын аты. Азыр ал айылда жашайт, үйлөнгөн. Ал ошол чалып калды. Ушундай Жылдыз Академия ушундай бир эме марафон жарыялап атыптыр. Окутат экен, бекер онлайн окуу болот экен. Программирование боюнча как раз сен окуп аттың эле го деп, ошого тапшырып көрбөйсүңбү, может өтүп каласың деди. Анан мен кубанып эле, как раз 30 мүнөт калган. 30 мүнөт калганда мен жан талашып 12ге чейин, түнкү 00:12ге чейин бериш керек экен өзүңдүн толук маалымат өзүң жөнүндө. Анан почта ачып, жиберип, полный жибериш керек болчу. Анан мен жан талашып ошол жарым сааттын ичинде жан талашып бат-баттан создавать этип, баарын кетирип, анан ровно 12де кетиргем да, кечки ровно 12:00 кетирип, анан
кечке переживать этип мен өтпөй калдым го, мен кичине кечирээк жөрүп койдум, эртерээк жөрсөм болмок деп кечке ойлонуп отурганда кечке күттүк, 2 күн күттүк окшойт. Анан 2 күндөн кийин жыйынтыгы чыкты, өттү деп аябай кубанып, анан азыркы убакка чейин окуп келем. Ошо. Ошентип IT тармагына келип калгам. Тапшырып, анан экзаменден өтүп де сиз эмени эслеп кеттим. Мен университетке тапшырып атканда бирдекелер толтурасыз го. Ошол сыяктуу эслеп кеттим. На самом деле андай анчалык эмес болчу. Ооба. Оңой болчу. айтиге өткөн оңой эле, бирок ошол калып, анан ошол окуп уланткан оор да. Күн сайын окушуң керек, күн сайын жасашың керек. Күнүгө рутина болот. Бир кезде тажап кетиш да мүмкүнсүң. Юридикалык сыяктуу эле болупчу. Анткени IT деле ошондой кейсип да. Бирок бул жактан баттан тамдап өнүктүрүп, бат өнүксөң да болот, анан акырында өнүксөң болот да. Негизи акыры жылып кете берсең, өнүп кете берет. Мен салыштырмалуу ошол неме деп ойлойм да, юридикалык эле башка кесиптерге салыштырмалуу аябай динамичный жер да IT. Ооба, айтини ошо окуп баштаганда такыр эчтеке түшүнбөй эметип, анан уже көбүрөөк мындай углубленно окуй баштаганда маган кичине түшүнүктүү болуп, анан азыр кичине мындай тилге, именно тил жагына келгенде оорураак болот экен. Бирок ошого карабастан окуп, эжем айтып калат, это нормально депчи, мындай бул нормальный эле явление, ушул сен азыр түшүнбөй атканың, көп нерсени билбей атканың, бул нормальный эле явление, окуй бер, только таштабай окушуң керек деп айтат да. Анан көбүрөөк ошо эжем менен практика кылып, көп нерсени чогуу мындай окуп, дальше ошо улантабыз деп ойлойм. Келечекте да ушул IT боюнча, программирование боюнча бир жерге кирип иштеп калам деген үмүттөмүн. Ооба, анан ошол иш жөнүндө жөн эле курс окуп калбастан ушул күз демилге деп дагы баштаганбыз марафон. Ошол жакта дагы ошонун алкагында азыр жолугуп атабыз да, конок депчи. Келечекте жолугушабы билбейм. Ошол күз демилгеде кайсы долбоордо иш жасайсыз? Иштериңиз кандай жүрүп атат? Эмне аракет кылып атасыз? Күз демилгеде Мед жардам долбоорунда менеджер болуп иштейм. Ал жака кандай болуп барып калдым? Мен негизи азыркы мурунку атын унутуп калдым, бирок баш атты тандагам. Ал жактан ошол негизи түшүнгөн эмесмин көп долбоорлорду. Анан баш атты тандап, ошол жактан башында ошол жакта иштеп жүрдүм. Анан көп долбоорлорду карап отуруп, анан Мед жардам долбоору мен үчүн аябай кызыктуу болду. Анткени мындай элдерге жардам берип, ошонун платформасын түшүнүп, кичине ошол жакка мындай кызыгым көбүрөөк болду. Анан ал жакта маган менеджер болосуңбу деп сунуш кылып калышты. Анан мен макул болоюн деп, бирок башында коркком. Менеджер болуш эми баардыгын алып кетиш керек, баардыгын иштеш керек, ответственно баардыгын мындай аягына чыгарыш керек дегенди ойлонуп, анан ответственность өзүмө алып, ооба ушул боюнча иштейм деп өзүмө алдым. Ошо до сих пор азыр иштеп келатабыз. Бирок кичине мындай башында башкача болуп, онлайн консультация болчу, ушул Мед жардам долбоору. Ошол жагы менен кетип баратканбыз, бирок дарыгерлер менен жолукканда ал жактан көп талкуу болуп, анан онлайн консультация көп жерде мыйзамсыз болгондуктан
биз азыр Меджардам долбоору мындай Кыргызстандын катарындагы жарандар жана медициналык кызматкерлер менен мындай байланыш түзүү сыяктуу долбоор болот. Ал долбоор биздин долбоор мисалы 3 багытта иш алып барат. Алар чет өлкөдө жашаган адамдар, дарыгерлер менен жаңылыктарды, илимий ачылыштарды, жаңы медициналык колдонмолор менен медицина кызматкерлерин тааныштырып туруучу сайт болот. Жана катардагы жарандарга сергек жашоо образын даңазолоо болот. Анан медициналык туризм болот. Ал медициналык туризм деген бул мисалы башка чет өлкөдө иштеген биздин дарыгерлер медициналык мекемелердин толук шилтемелери жана ошол боюнча толук маалыматы болот ал жакта. Азырынча иштер жүрүп жатат. Акырындан ушул долбоор ишке ашат деген ойдомун. Эгерде ушуну аягына чейин чыгарып жасап, ошол өзүбүздүн оюбузду ошол жерге топтоп сайтты жасай алсак, ошол ишке ашат деген ойдомун. Сонун карабыз кандай сонундай. Башында фармацевтика өтөм деп жатып, орто жолдо юридикага кирип кетип, аяк жагында айтиге алмашып, эми айтиден кайра башындагыдай медицина жагында бир долбоор жасап атат. Мага айтинин ушунусу чыгат. Өткөндө дагы айтып аткан тиги Айпер айтып аткан бул китептер жөнүндө депчи. Чындап эле биякта кандай нерсени жакшы көрсөң, ошол нерсени жасап, ошол жактан кайрадан профессионал болуп изденсең болот да. Анан ошол нерсе бизде негедир негизи эле менин жашоом өтүп бартат, анан андай кылышым керек эмес, мен ушуну окугам, ушуну аягына чейин чыгарыш керек деп калып калат да. Эгер Европада даже бир 40-50гө чыкса деле адамдар университетке барып, кайрадан жаңы окуп, кесиптин ээси болуп, кайрадан иштеп баштайт да. Негизи ошол жакка көбүрөөк көңүл буруп, эгерде чындап эле жумуш жакпай атса, айтиге алмаштырып алса деле кеч эмес эч качан. Айти негизи аябай чоң. Көп сүйлөшүп келебиз. Анан бизде коноктор бар. Түз эфир, урматтуу коноктор, сурооңуздарды бергиле. Мырзайым да бирдеке айтып берем дейт. Эгизим дедиңиз, Ооба, эгизим бар. Эркек бала ал. Негизи ал дагы окумак, бирок айылда аябай бизде именно биздин үйдөгү, не знаю, аябай көп жумуш. Анан ошого жараша еще баласы да төрөлүп калды жаңы. Ошон үчүн мындай окууга киришип окуй алган жок да. Дальше улантып башында баштаган жакшы эле, бирок улантып окуй албай калды. Бирок мен окуп келдим. Буюрса жакшылап үйрөнүп алсам, үйрөтөм деген ойдомун. Негизи жанагы эмени айтайын деп аткам. Тимур агай да айтып атпады эле, бир эмесинде айткан, ушул айти менен көп өзүң каалаган нерсени жасай аласың депчи, өзүңдүн оюңдагы нерсени мындай, мисалы, юрист болсоң, юридикалык жактан баардыгы эле азыр ушу онлайн нерсеге өтүп бартат, көп нерсе ошол мисалы юридический жактан болсо деле ошол жактан ушу программирование менен айкалыштырып ошол мисалы бир нерсени айкалыштырып ошо юридикалык жактан сайт жасаппы, ушундай бир айкалыштырып кетсе болот деп айтып атканда, ошонусуна мен да кошулам. Мен дагы ошо келечекте юридикалык бир өзүмдүн сайтым жасайм деген ойдомун. Ошол. Ооба. Сонун урматтуу коноктор, сурооңуздарды бергиле. Бир
негизи батыш өлкөлөрүндө ушундай стартаптар аябай көп да. Өткөндө бир стартап бот барго, ошондой жасып бир юридикалык бир активист. Ал болсо милиция төлөгөн штрафтарга ошол бот аркылуу онлайн эме кылса болот экен да. Текшерип, туура мага штраф кылдыбы же туура эмес кылдыбы деп ошентип көптөгөн кишилерге жардам берип атат да, бот аркылуучу. Аябай популярдуу болуп калыптыр кийин. Анан ошондой мисалдар аябай көп. Башка кесип ээлери келип эле айтиге кирип өзүнүн стартаптарын ойлоп чыгып эле толтура акча таап, толтура бир жакшы нерселерди кылышат да. Албетте биз акырындап ошол жака баратабыз, биз дагы артта калбай. Биздин коноктор бүгүн уктап атат окшойт, чатка жазып атабы? Коноктор кабыл эле кетсеңер да болот. Мирзайым ага аябай жакшы кабыл деп айтып атыптыр. Рахмат. Assalomu alaykum. Сиздерге да ийгилик каалайм. Азамат Endi qisqacha суроо бар эле. Мырзайым, сиздин неме айтып бергендериңиз аябай кызыктуу болду. Эфир кызыктуу болуп жатат, бирок менде дагы бир суроо, негизи эле шаблондуу суроо десек деле болот. Өзүңүздү мисалы 5 жыл арасында кайда көрөсүз? Анткени бул суроону бергеним себеби бул сиз айтини баштадыңыз. IT тармак деген аябай кенен аймак, анан биз билебиз көбүнчө ушундай IT тармагында мыкты жетишкендиктерге жеткенде көбүнчө ошо сыртка чыгыш керек деп өзүнүн немесин радиусун чоңойткусу келип, Кыргызстандан сыртка чыккысы келет да. Сизде кандай ойлор ушул боюнча? Рахмат. Кызыктуу суроо экен. Мен 5 жыл аралыгында өзүмдү программист көрөм. Чет өлкөгө чыккым келет. Кичинекей кезимден бери ушул чет өлкөгө чыгып, ошол жакта иштеп, ошол башка өлкөлөрдүн дагы жашоосун, ар кандай жашашат, кандай менталитет экенин көргүм келет. 5 жыл аралыгында өзүмдү программист деп эле көрөм го, не знаю. Эми кандай болот, бирок азырынча мен Кыргызстандан жумуштап, анан ошол менен улантып чет өлкөгө да чыкканга возможностьтарды издейм да, ошондой издегим келет. Сразу чыгып кете албайт болушум керек, но 5 жыл аралыгында өзүмдү юрист, мындай именно программист жагында иштеп алектенет деп ойлойм. Рахмат. Грин карта тапшырган жоксузбу? Грин картага тапшыргам, ошону да күтүп отурам. Негизи мурунку жылы тапшыргам. Өтпөй калганымды көрүп, анан быйыл да тапшырып койдум, может өтүп калам деп. Жакшы. Жана мектепте бүтүп атканда 11 класста бир келечекке кат жазат го. 5 жыл айын ачабыз деген сыяктуу болчу. Мен ошондо эме деп жазганда, мен мектепти бүткөндө Англияга барып Оксфордто окуйм деп. Оксфордто окуйм деп жазгам ошондо. Бирок Оксфордто окубай калдым. Кийин ошол катты эстегем да, мен Оксфордто жазып эле койсом болбойт экен, баардык эле ички ашпайт болчу экен депчи. Анан азыр ошол Германия жүрөм, ойлоп койдум, өзүмдүн келечектеги боло турган нерсемди бир кагазга жазып коюш керек экен депчи. Бирде болбосо башка жагынан табылып калат экен. Ооба, көп эле ошондойлорду мен да угуп калам, статьяларды. Негизи мындай мечтаң аябай чоң болуш керек, анан ошого жеткенге аракет кылыш керек, бирок ошондон бир аз ылдыйраак болот, бирок мындай мечтаны аябай чоң коюш керек, бийик коюш керек деп айтылат го көп жерде. Сиз да туура коюптурсуз. Жеттиңиз деп ойлойм. Ооба, азыр да прямой эфирде
5 жылдан кийин не болот деп кыялданып койсок болот. Менин кыялым 5 жылдан кийин бир чоң стартап дүйнө жүзүнө белгилүү болгон. Анан ошол стартаптын негиздөөчүлөрү кыргызстандыктар. Анан ошол офиси дүйнө жүзүндө ар кандай жерлерде офистер болот да. Анан ошол офистерге кирсең, кирип жөн эле кыргызча сүйлөй аласың да. Любой офиске келип кыргызча сүйлөсөң, баары кыргызча сүйлөйт да. Анткени кыргыздар арасындачы көбүнчө. IT жагынан болсун да. Анан ошол жакта именно ал жакта уже немелер өнүгүп өсүп калат болуш керек. Жана самолеттон бир жактан бир жакка учпай эле оңой эле маршруткага түшүп, бир остановкадан бир остановкага барган сыяктуу да. Бир жерден экинчи шаарга отуруп барып, кирип сүйлөшүп, ар кандай идеяларды ушундай бир ойлоп койдум да, ойлоп атам да. Балким 5 жылдан кийин ушул эфирди угуп, ошентип учуп бараткан кезибизде сүйлөшүп бараткан болобуз. Буюрса. Так, урматтуу коноктор, Биз ошонун кандайсыздар? ичинде иштеп калат болушубуз керек. Албетте. Межгалактический бир марафондорду өткөрүп беребиз да, жөн жүрбөй. Коноктор көп өтөт. Буюрса. Assalomu alaykum. Azmat agay, Mirzaym эже. Менде суроо, сиз күнүңүздү кандай колдоносуз? То есть мындай тайм менеджмент. Билем жак мед жардамда сиз жана насыйхат эже эле иштейт. Ошо кантип жетишип атасыздар? Мисалы бизде келечек диджиталда аябай көп. Бирок иштер бирдей эле жүрүп атат да. Сиздер кандай жетишип атасыздар ошого? Биз аябай оор суроо экен. Азыр жооп бергенге аракет кылайын. Биз негизи биздин командада чынында эле 2 адам, 3 көп болсо 3-4 адам иштейбиз активно. Негизи мындай аз бир 2 адам менен иштеген, бир адам менен иштеген мисалы оңой болот экен. Көп адам менен иштегенде мындай ойлору бир келбей, чыр болуп эле же тиги мындай өзүлөрүнүн ойлорун кошуп эле ушундай боло берет экен. Когда 2 адам иштегенде, мисалы насыйхат эже менен иштегенде экөөбүз бири-бирибизди угуп, өзүбүз мындай ойлорубузду айтабыз биринчи. Анан экөөбүз ошол ойду ишке ашырганга аракет кылабыз да. Zoom'ду дагы ортобузга эле ачып коюп, анан бир 3-4 сааттай отуруп, жумасына 2 жолу кезигебизби, 3 жолу кезиксек дагы ошентип иш алып бараттык. Ал ошол насыйхат эже дагы өзүнүн убакытын айтат, мен дагы өзүмдүн убакытымды айтам, качан бош болобуз ошону белгилеп туруп, анан кезигип ошентип иш алып бараттык да. Азыр деле алып барабыз, ошол. Кыскача жооп бердим деп ойлойм. Или жооп берген жокмун? Жакшы. На самом деле жетишпейбиз деп коесуз. Жетишпейбиз. Жетишкенге аракет кылабыз. Көп сурашат, кантип жетишип атасыздар деп. Жок, жетишкен жокмун деп жатам. Менин оюмча, жана getting things done деген дагы бир неме бар. Как кыргызчасын андый кылып иши жумуштарды кантип бүтүрүш керек деген методология да. Анан ошону колдонуп, ошол жакка inbox деген папка бар. Бүт тапшырмаларымды ошол жака салам. Анан аны болсо сортировать этем. Бүгүн кайсысын жазайм, эртең кайсысын жазайм, анан кайсыл убакытта бош болсом, кийинки тапшырмаларды кайсын алсам болот депчи. Анан албетте кичинекей жумуштарды жасап кете берем да. Ар бир жол долбоор жасап атсам же бир нерсе жасап атсам, обязательно киргенде бир кичинекей жумуш жасап кетем да. Кечинде болобу, эртең болобу, түштө болобу. Анан ошондо сыртта көрүнөт да, бул аябай көп жумуш жасайт да, көп жетишет деген сыяктуу болчу. Эми жетишиш чындап эле оор, бирок кичинекей бир шагтар менен бир иштерди жасап кете берсең аягы көрүнөт да.
ошол бул да эми чоң сөз, балким кийин сүйлөшкөндө кабараган баштап. өзүнчө бир жолугушуулар жасап, ал жөнүндө темалар жөнүндө окшойт. Анан ушу менен биздин жолугуш аяктайт окшойт. Жакшы эле сүйлөштүк, жарым саат. Чоң рахмат мырзайым бергениңизге. Ишиңизге ийгилик. Юридикалыкты да таштабай, медицинаны да таштабай, айтини да таштабай, үчөөнү бирге алып кетиңиз. Бир чоң стартап болобу, же чоң жумуш болобу, ошол бир жеринен бир жакшы бир нерсе чыгат го деп ишенем. Сизге ийгилик каалайм. Бергениңиз үчүн чоң рахмат. Так, анда сак саламатта калыңыздар, оорубаңыздар. Рахмат. Мен чыгып кетип кайра кирдим окшойм. Жакшы болду, рахмат. Баарыңыздарга ийгилик. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.